Саламатсызбы? Эфирде президент Жапаров берүүсү. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун эң таасирдүү органы болгон БУнун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. 2027-28 жылдары Кыргызстан дүйнөлүк коопсуздук боюнча чечимдер кабыл алынган чордондо отурат. Kyrgyzstan 142. Бул жөн гана дипломатиялык жеңиш эмес. Бул ийгиликтин масштабы кандайча эбегейсиз экенин сиздерге айтып берип, талдап көрөлү. БУнун Коопсуздук кеңеши дүйнөдө санкция киргизүү, тынычтык орнотуу миссияларын жөнөтүү, куралдуу күч колдонууга уруксат берүү сыяктуу юридикалык күчкө ээ чечимдерди кабыл алган дүйнөдөгү жападан жалгыз эл аралык орган. Бир үстөлдө АКШ, Россия, Кытай, Франция жана Улуу Британия сыяктуу державалар отурат. Эми ошол залда Кыргызстандагы тараза ташын кое алат. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. 191 мамлекет менен иштегенде дагы жөн эле бизге добуш бер деп айтпастан алар менен кызматташуу жолун табыш керек. Ошол субстантивдүү болуш керек мамиле. Биз ушуну жасайбыз, ушуга көңүл бурабыз деп ынандырыш керек. Ар бир элчини, ар бир центр капитал деп коебуз, ар бир мамлекетте. Себеби дегенде Филиппиндердин элчиликтери дагы бизге караганда 2 эсе көп болду. Албетте алар ошол борборуна чыга калып эле элчиликтер бар жерде сүйлөшүп атышты. Бирок ошого карабастан бизде президенттин атайын өкүлдөрү дайындалды. Ошолор бүт кыдырып чыгышты. Ар бир саммитке барып атышты. Бүт дипломатиялык чоң саммиттерде биз жүрдүк. Ушунун баары ыраттуу, бирдиктүү жумуш. Мен дагы бир жолу ыраазычылык билдиргим келет. Себеби дегенде эгерде саясий эрк колдоо болбосо, президент тарабынан, министрлик тарабынан, министр тарабынан мындай жетишкендиктерге, мындай иш-чараларды өткөрө алмак эмеспиз. Эми алдыдагы жоопкерчилик абдан чоң. Бул эми азыр баарыбыз сүйүнүп атабыз, бирок алдыдагы кандай иштейбиз, кантип бекемдейбиз, бул такыр башкача тепкич Кыргызстан үчүн. Ошондуктан биз татыктуу иш алып барышыбыз керек. Бул өзү абдан чоң жумуш, абдан чоң жоопкерчилик. Демек, бул эл аралык салмак саясий капитал дүйнөлүк деңгээлде таанылган ишеним мандаты. Бул бизге биринчиден биздин мамлекет менен каалайбы, каалабайбы биз менен сүйлөшөт. Чоң мамлекети, кичине мамлекети баары келип сүйлөшөт. Бул биринчиден. Экинчиден биз ошо Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук мүчөсүндө отуруп, биз мамлекетти тааныштырабыз мындан ары да. Эгер биз ошол активдүү, мындай результативдүү иштесек, кийинки жылдары дагы биздин Кыргызстанды алар постоянно колдонуп калышат да. Чакырышат. Анткени Кыргызстандын позициясы бар, Кыргызстандын момундай ойлор бар эле деп. Ошон үчүн биз азыр ошо 2 жылдык жоопкерчилик чоң, анткени дүйнөдө кризистер көп да. Африкада көптөгөн согуштар жүрүп атат, чек ара согуштар, суу боюнча согуш, кургакчылык, тамак аш жетишпейт, чоң конфликттер болуп атат. Ошонун баарына Кыргызстан өзүнүн оюн, позициясын баягы тактап билип, анан өзүнүн оюн айтып туруш керек да. Анан алардын ичинен да коалиция түзүлөт. Ким менен болосуң, ким менен болбойсуң деп. Бирок ошондо дагы биз башка бирөөнүн сөзүн укпай, өзүбүздүн түз, адилеттүү позициябызды кармасак, ошондо биз Кыргызстандын аброюн көтөрөбүз. Биздин чөлкөмдө буга чейин Казакстан 2017-18 жылдары Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болгон. Эми Кыргызстан Борбор Азиядагы экинчи мамлекет болуп тарыхка кирди. Эң негизгисин айта кетели.
мындай жетишкендикке соңку жылдардагы тышкы саясаттын жемиши турат. Андан тышкары Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлчүлүгүндөгү дипломаттардын эмгеги зор. Анан мен биздин миссияда иштеген дипломаттарыбызды абдан баалап кетким келет алардын жумушун. Ушунчалык тынбай, эч кандай эс алуусуз, дем алышы жок бир жыл иштешти. Ушунчалык биз жеңебиз деп жеңерибиз кыйын болсо дагы ошого ишенип иштеген өзү эле бул эрдик деп ойлойм. Башында биз дайыма эле миссияда 5 адамдан ашпайт болчу. Министрликке, Тышкы иштер министрибизге дагы ыраазычылык билдиргим келет. Себеби дегенде бизди бекемдеп, азыр биз 10 ошол бир жыл ичи 10 дипломат менен иштеп, 10 адам иштедик да. Анан негизи ресурс аз болгондуктан абдан мындай күчүбүздү толук жумшадык. Кыргыз дипломаттарынын эмгегин улай президент Жапаров дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең салмактуу мамиле куруп, батыш, чыгыш, түрк дүйнөсү, араб өлкөлөрү, кошуна мамлекеттер менен дагы байланыштарды соңку жылдары күчөттү. Африканын өзүнүн да проблемалары көп да. Анан биз аларды дагы түшүндүрүп, ыландырып сүйлөштүк. Андан тышкары мусулман мамлекеттер менен абдан катуу иштедик. Анан жанагы океандагы арал мамлекеттери, Латинская Америка биздин Тышкы иштер министрлигинин дипломаттары атайын президенттин өкүлү болуп барып келишти. Биздин элчиликтер ошо Тынч океандагы аралдардын баарын кыдырып келдик. Латинская Америкага жибердим. Африкага барышты биздин дипломаттар. Аягында өзүм дагы Эфиопия, Мозамбик, анан Намибияга бардым. Алар менен сүйлөштүм. Анан көбүнчөсү ошо биздин баягы программа жакта да аларга. Биздин программа жагып, Кыргызстан. Анан экинчиден болсо биз жөнөкөй эле айткан жокпуз. Биз өзүбүздүн баягы тажрыйбабызды көргөздүк. Биз азыр Борбордук Азияда кандай өнүгүп атат, Борбордук Азия кандай интеграция болуп атат. Биз Борбордук Азияда жанагы проблема болгон чек ара маселесин кандай чечтик. Биз бореки транспорттук туңгуюктан кандай чыгабыз деп темир жолду куруп атабыз. Мамлекетибиздин экономикасынын өсүшү, алдыда турган жанагы регионалдык камбар ата биргесинин курулушу. Ошонун баарын түшүндүрүп айтып берип аттык да. Көп векторлуу тышкы саясаттын эң көрүнүктүү жемиштеринин бири дал ушул Бириккен Улуттар Уюмундагы шайлоо болду десек жаңылышпайбыз. Эске салсак, буга чейин БУнун трибунасында президент Садыр Жапаров сүйлөп жатып, мындай деген эле. Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин өркүндөтүү боюнча керектүү чараларды көрүүнү зарыл деп эсептейт жана бул чаралар көпчүлүк мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алышы керек. Урматтуу делегация мүчөлөрү, Кыргызстан дүйнөдөгү тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо өз салымын кошууга умтулууда. Дүйнөдөгү чакан мамлекеттердин маселесине Бириккен Улуттар Уюмунун көңүлүн буруу максатында Кыргызстан 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өзүбүздүн талапкерлигибизди көрсөттүк. Биз адилеттүүлүк принцибине ишенебиз. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттерден кийинки жылдын июнь айында өтө турган шайлоодо Кыргызстанды колдоп коюуңарды өтүнөмүн. Ар бир мамлекет Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болууга жана дүйнөдөгү тынчтык менен коопсуздукту сактоого өз салымын кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш. Биз Коопсуздук кеңешине олуттуу маселе сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына киребиз деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Кыргызстан эми ал жерден буга чейин эл аралык платформаларда чакырык таштап келген тоолуу өлкөлөрдүн күн тартиби, климаттын өзгөрүшү жана мөңгүлөрдүн тагдыры, деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок мамлекеттердин үнүн айтышы турган кеп, андан да маанилүүсү. Биринчиден биз азыр ошо оундогу бардык проблеманы бизге азыр эми жылдын аягына чейин убактыбыз бар да, 6-7 ай бар. Эмне проблема азыр сол бизде каралып атат. Ошонун баарын биз изилдеп окуп чыгышыбыз керек. Ар бир ошо проблеманын баягы негизин билишибиз керек. Анан өзүбүздүн позициябызды даярдашыбыз керек. Эң башкысы эми дүйнөлүк маанидеги чоң маселелер талкууланганда Кыргызстан анын чордонундагы
чечүүчү жерде болот. Кыскасы, мындан бир топ жылдар мурун Кыргызстан дүйнөлүк саясатты сырттан байкап турган мамлекет эле. Бүгүн болсо дүйнөлүк коопсуздук боюнча чечимдер кабыл алынган залга кошулду. Июнь президент Садыр Жапаров Бишкектеги социалдык конок үйүндө ата-энесинин камкордугунан ажыраган жаштар менен жолугушту. Ал окуусун аяктап жумушка орношконго чейин бул жерде жашоого шарт түзүлгөнүн белгиледи. Кудайдын айткан күнү бүгүн келди да. Мына ушул силердин жетим балдардын, томоло жетим балдардын үйү мындан атайлап ошо биздин прав делами алып, анан баягы мектепти бүткөндөн кийин бара турган жериңер жок да эми томоло жетимдердики. Ушул жерге bir 5 жыл, 6 жыл, 7 жылга чейин жашасаңар болот. Окуу бүткөнчө чейин, мисалы, вузду тапшырсаңар bir 4-5 жылда вузду бүтөсүңөр да. Андан кийин ишке жумуп орношосуңар. Анан эмгек акыңар болот. Анан ошондон кийин анан мамлекеттик ипотекалык үйдөн кезексиз алып, бир комнат кирип кетсеңер болот. Турмуш жолго коюп алып, бутуңарга туруп алып дегендей. Ага чейин балким студент болсоңор, сүйлөшкөн кыздарыңарды табасыңар. Анан окууну жогорку окуу жайды бүткөндөн үйлөнүп алып, анан бир комнат квартирага кирип кетсеңер болот да. Ишке орношкондон кийин, Учурда үйлөрдө 25 бүтүрүүчү жашайт. Жаштар президентке суроолорун берип, сунуштарын айтышты. А может тебя переведем сюда в образовательный орган? Я в Ваше буду. Ваше будешь? Да, сюда не хочешь? Не, потом я обратно вернусь. Вернешься. Здесь девушка. Зачем? На потом оставить. О, молодец, уже девушка 40. Сынerdikич, барбы сен? Кимдин айтып бар? Барбы? Мейли анда, жакшы, ийгилик силерге. Мындан тышкары алар жайкы эс алуу жана ден соолукту чыңдоо лагерин уюштуруп берүү өтүнүчүн билдиришти. Алар окуу жылы бою мектептерде болуп, сыртка чыгууга мүмкүнчүлүк аз экенин белгилешти. Президент Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселени ыкчам чечүүнү тапшырды. Бишкекте өлкөнүн банк тарыхындагы өзгөчө окуя болду. Кыргызстанда аманат ишмердигинин 100 жылдыгы белгиленип, ошол тарыхты улап келе жаткан элдик банктын жаңы башкы кеңсеси пайдаланууга берилди. Бул азыр бизде 1 сомдук жок, 5 сомдуктар уже жок. Уже жок. 10 дагы жок. Монета алып калды. Уже монета окулду. Мамлекет башчысы белгилегендей, банк быйыл тарыхта биринчи жолу эл аралык капитал рыногуна чыгып, Лондон фондулук биржасында 500 миллион долларлык евро облигацияларды ийгиликтүү жайгаштырды. Бул эл аралык инвесторлордун банкка гана эмес, биздин өлкөбүзгө, Кыргызстанга жана мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан реформаларга болгон ишеними болуп саналат. Дагы бир маанилүү жетишкендик катары элдик банктын жашыл климаттык фонддон аккредитациядан өткөндүгүн атасак болот. Бул Кыргызстан үчүн эл аралык климаттык каржылоого жана жашыл экономика жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачат десек болот. Бүгүнкү ачылыш өлкөнүн каржы системасындагы дагы бир маанилүү этап катары бааланууда. Бир кылымдык тарыхы бар элдик банк эми жаңы имараттан ишин улантып, санариптик өнүгүү жана стратегиялык долбоорлор аркылуу Кыргызстандын экономикалык өсүшүнө салым кошууну көздөйт. Бүгін президент Садыр Жапаров терроризм, уюшкан кылмыштуулук жана баңгизаторго каршы күрөшүү боюнча биргелешкен талкуу өткөргөн жатат. Ал үчүн Бишкекке Шанхай кызматташтык уюмунун ички иштер министрлери чогулган. Спасибо.
Бүгүнкү талкуунун негизги өзөгүн чек ара тааныбаган жаңы коркунучтар түздү. Эгер мурда коопсуздук маселелери негизинен жергиликтүү мүнөздө болсо, азыр кылмыштуу топтор жасалма интеллектти колдонуп кибер чабуулдарды уюштуруп, мыйзамсыз каржы агымдарын түзүүгө чейин жетти. Шос мамлекеттин ички иштер министрлеринин башчылары келип отурат бул жака. Эң алгач биздин трансулуттук кылмыштарга каршы күрөшүү, банк заттарга каршы күрөшүү кызматтарынын башчылары дагы келди. Кибер кылмыштуулуктар боюнча башчылар дагы эң негизгиси ушу ар бир өлкөбүздө, өзүбүздүн өлкөбүздө тынччылыкты сактоо боюнча, коопсуз иш-чараларды жүргүзүү боюнча, элге кандай сервистик тейлөө, эл менен кандай жакын болуу, ошол боюнча баарлашып бүгүнкү күндө 4 багытта макулдашууларга кол коюлушат. Жыйында ШКУнун коопсуздукка каршы күрөшүү боюнча универсалдуу борборун түзүү демилгесин илгерилетүү да талкууланды. Анын курамына Бишкектеги трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы борбор жана Ташкенттеги маалыматтык коопсуздук борбору кирет. Уважаемые министры, истинная сила международного сотрудничества измеряется не количеством подписанных документов, а реальной способностью государств действовать совместно в кризисные моменты. Сегодня именно ваши ведомства находятся на передовой линии защиты наших граждан и государств от транснациональных рисков. Мамлекет башчысы белгилегендей, бүгүнкү күндө коопсуздук коркунучтарын алдына ала аныктап, алардын кесепеттерин болтурбоо эң негизги милдет болуп калды. Кыргызстан менен Беларустун кызматташтыгы жаңы баскычка чыгууда. Бишкекте президент Садыр Жапаров Беларусь өкмөтүнүн премьер-министри Александр Турчин менен жолугуп, соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулады. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы с уважаемым Александром Григорьевичем всецело настроены на дальнейшее развитие сотрудничества. Сегодня между нашими странами имеются все необходимые предпосылки для этого. Самое главное, имеется твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Былтыр эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү тарыхта биринчи жолу $200 миллион ашып, $206 миллион жеткен. Кыргызстан негизинен өнөр-жай кооперациясын өнүктүрүүгө, Беларусь өндүрүштөрүн локалдаштырууга жана жаңы инвестицияларды тартууга кызыктар. Кыргызстан Европа биримдиги менен кызматташтыкты бекемдөөнү улантууда. Өлкө башы Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Эдуард Ципрайсты кабыл алды. Кыргызская республика заинтересована в дальнейшем углублении двустороннего политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижении практического взаимодействия по широкому спектру направлений, как энергетика, логистика, торговля, цифровизация, авиация и другие. Тараптар инфраструктуралык долбоорлорду, анын ичинде Камбарата биргесин талкуулашты. Эдуард Ципрайс президентти Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктап, өнөктөштүктү тереңдетүүгө даяр экенин ырастады. Жемишин берген аптанын аягы футбол менен жыйынтыкталууда. Көк майсаңда Кыргызстандын ак шумкарлары менен Палестинанын курама командасы жолдоштук беттеш өткөрүүдө. Бүйүр кызыткан беттешке президент Жапаров да күбө болду. Спорттук иш-чара Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо ФИФАнын июнь күндөрүнүн жана Азия кубогу 2027-ге даярдык көрүү иштеринин алкагында өттү. Командалар оюну 0-0 эсебинде аяктады. Курамдын ортосундагы экинчи беттеш 9 июньда өтөт.